2025-жылы Кыргызстанга жогорку деңгээлдеги визит менен келип, ынтымак ордонун астанасын алгач аттаган чет өлкөлүк лидер Эмомали Рахмон болду. Ал президент Садыр Жапаров менен расмий жолугушуу аземине атчандардын коштоосунда келди. Бул азем Кыргызстандын жаңы саясий борбору болгон ынтымак ордонун алдында өттү. Садыр Жапаров кесиптешин жылуу тосуп алып, визиттин макамына ылайык протоколдук жөрөлгөлөр жасалды. Развитие дружественных и добрососедских отношений с Республикой Таджикистан является одним из ключевых приоритетов внешней политики Кыргызской Республики. Наши народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз рад приветствовать вас в Бишкеке. Солгундаган ымала жакшырып, соода-саттыктын көлөмү көбөйтүлөт. Буга эки тарап тең дилгир. Аны Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ырастады. Лидерлер ынтымак ордодо соода-экономикалык, инвестициялык, маданий-гуманитардык алаканы арттырууну талкуулады. Наши страны связаны древней историей. Биздин өлкөлөр байыркы тарых, салт жана маданият менен байланышкан. Биз негизги актуалдуу регионалдык жана эл аралык маселелер боюнча окшош позициядабыз. Мунун баары өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн негиз түзөт. Элдерибиздин биргелешкен аракетинин, саясий эркинин жана тынчтыкка жана ынак коңшулукка умтулуусунун аркасында биз биргеликте конструктивдүү өз ара аракеттенүү үчүн бекем негиз түзүп жатабыз. Прочную основу для конструктивного взаимодействия. Бул визит тарыхый мүнөзгө ээ. Анткени анын алкагында чек ара маселесине чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесине тынчтык жолу менен чекит койду. Бишкекте тагыраагы ынтымак ордодогу мына ушул үстөлдүн үстүндө президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон чек ара тууралуу тарыхый келишимге кол койду. Бул документ буга чейин чыр-чатактардын тутанышына себеп болуп келген чек араны достуктун чек арасына айлантып, карым-катышты бекемдөөгө негиз болуп бермекчи. Бул келишим жакын арада жогорку парламенттен, жогорку кеңештен ратификациядан өтөт. Андан кийин ратификационный грамота алмашкандан кийин бул суроого чекит коюлат. Ошондуктан бүгүнкү визит бул биринчиден тарыхый визит, экинчиден болсо бул боло турган визит. Анткени эки мамлекет кошуна жашагандан кийин кызматташтык, бири-бирине катнаш бул естественно боло турган процесс да. Ошондуктан бүгүнкү визиттин жыйынтыгы абдан жакшы. Чек ара боюнча мунасата апталаштуу тилкелерди тактоо узакка созулду. Лидерлердин эрки апталарга созулган сүйлөшүүлөр жемишин берип, чөлкөмдөгү коопсуздук жана туруктуулукка таасир бере турган келишимге жетишилди. Уверен, что наши усилия принесут. Биздин күч аракетибиз биздин өлкөлөргө гана эмес, бүтүндөй аймакка пайда алып келет деп ишенем. Кыргызстандын душманы жок, анын достору, өнөктөштөрү, союздаштары жана түбөлүк ынак коңшулары бар. Бүгүнкү жолугушуу ынак коңшулук мамилелерди мындан ары чыңдоого, өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана элдерибиздин жыргалчылыгына багытталган. Биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга карай дагы бир маанилүү кадам болооруна ишенем. Выгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на благо наших народов. Сегодня мы примем историческое решение. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгараарына ишенем. Откроет новую страницу. Эки эл жанаша жашап, карым-катыш жүргүзүп келет. Бирок соңку чек арадагы окуялардан кийин өткөрүү бекеттери жабылган. Президенттердин онлайн катышуусу менен эки бекет кайрадан ачылды. Ал эми 14-марттан тарта аба каттамдары аткарылып баштаары айтылды. Тараптар кызматташтыкты активдештирип, 5 жылдын ичинде товар айлантууну $500 миллион чыгаруу максатын койду.
Особое внимание было уделено вопросам практической реализации мер. Биздин өнөктөштүктүн соода экономикалык компонентин чыңдоо боюнча чараларды практикалык ишке ашыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Бул багытта Тажикстан менен Кыргызстандын потенциалы чоң. Муну эске алып, өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүү маанилүү экендигин белгиледик. Аны өкмөттөр аралык кеңешке айлантууну макулдашып, тең төрагалары премьер-министрлердин деңгээлине чейин көтөрүлдү. Анын биринчи отуруму жакынкы аралыкта болот. Тийиштүү министрликтерге жана ведомстволорго товар жүгүртүүнүн көлөмүн кеңейтүү боюнча зарыл чараларды көрүүнү жана өз ара жөнөтүлүп жаткан товарлардын номенклатурасын көбөйтүүнүн жаңы ыкмаларын иштеп чыгууну тапшырдык. Подняли уровни сопредседателей. Лидерлер солгундап кеткен мамилени жандантып, дээрлик бардык тармактарда кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктарлыгын бышыкташты. Соңунда өлкө башчылары биргелешкен билдирүү кабыл алды. Ошондой эле эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду. Приветствуем подписание в рамках государственного визита соглашения. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашууга жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашууга кол коюуну кубаттайбыз. Хотел бы с удовлетворением отметить, Эмомали Рахмондун мамлекеттик сапары эки өлкөнүн келишимдик укуктук базасын 16 документ менен толуктады. Алар соода, бажы, жаштар саясаты, айыл чарба жана башка чөйрөлөрдү камтыды. Эки мамлекеттин ортосундагы соода сатык, маданий байланыш, андан тышкары ар бир баягы направлениядан, отрасльдан айыл чарба боюнча, транспорт боюнча, сууну колдонуу боюнча, билим боюнча ошо документтерге кол коюлду. Бул дагы эки мамлекеттин ортосундагы байланышка чоң мындай жардам берет. Маданият, билим берүү, илим, спорт, туризм жана саламаттыкты сактоо жаатында дагы байланыш бекемделмей болду. Маданий иш-чаралар аркылуу жакын жайгашкан райондордун мамилесин бекемдөө көздөлүүдө. Жакын арада Ноорус Тажикстандын Худжанд шаарында чогуу майрамдалат. Ага чектеш жашаган Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери катышмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.